Onlar жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Буюрса бүгүн 28 айылга сапар алдык. Айылга не үчүн баратабыз? Бизден алыстабай, биз менен бирге болуңуздар. Айылга барып келгенче мен ошол кубаныч менен, ошол жаңылык менен сиздер менен бөлүшөт өтөм. Подписаться болуп, коңгуроочону басып коюңуздар. Бул жылы жаңы жылды айылдан тосконго аракет кылабыз. Мен үчүн бул жаңы жыл өзгөчө жаңы жыл болду. Ийгиликтүү жаңы жыл болду. Буюрса кийинки видеолордон анын баарын сиздер менен бөлүшөбүз. Бизден алыстабай, биз менен бирге болуңуздар. Кеттик. Азыр буюрса туннелдин ичинде кетип атабыз, туугандар. Машинени өтө сынадым. Объем бизге сонун экен. Анан карнивал өтө жумшак экен. Трассага өтө жумшак машина экен. Анан анча подъемдорду бул 2 турбо дизель көрбөйт экен да. Анан жакшы комплектациясы менен алсаңыздар, мынтип өзү маласаларды полный айтып турат экен. Дистанцияларды иши кылып кыйналбайт экенсиздер да. Полосадан ичинде жолдан чыгып кетип атсаң да өзү сигнал берип айтып турат. Так что карнивалдан алдыра берсеңиздер болот, туугандар. Мага 360 камера полный бар бул жерде. Туннелдин баш жагы уже бул Сусамыр тарабы. Мен жолго чыгардан мурда сурадым эле. Мына Сусамыр жака түшкөн жагы жол оорураак деп ошентип айтышкан. Бирок айткандай эле окшойт. Азыр жолдо анча кызыктуу нерселер болсо биз силерге көргөзөтөбүз. Алабел вообще көкмөк муз, туугандар. Чычкандыдан чыккан тарап фуралар вообще чыга албай калган. Бир дагы чыккан фураны көрбөдүм. Встречка өткөн фура дагы жок. Мынакей бардыгы ушинтип турат. Жарым жолго келген даже сеп менен чыга албай турат. Мындай тормоз бассаң токтошу легковой машина токтош аябай кыйын. Фураларды элестетип кое бериңиздер. Шашпай түшүп кетип атабыз, колонна болуп, алды вообще көрүнбөйт. 20-10 менен түшүп кетип атабыз. Анан өйдө карап кетип аткан машина, легковой машиналар да чыга албай турат. Анча-мынчасында летний баллон экен. Мынакей шамалды көрүп турасыздар, борон. Туугандар, азыр буюрса 29 числого өткөн кези түнкү саат 2 Каракөлдөбүз. Көпчүлүк ушул жерге келип чай, кофе ичип кетет, отуруп. Жумуртка, пирожки, баарыңыздар билесиздер. Мен бул машина боюнча айтайын дедим. Машина боюнча жеке мен өзүмдүн оюм. Машинеге вообще сөз жок экен. Биздин мынага өзгөчө Алабел, PHUга вообще сонун машина экен. 2 турбо дизель вообще идеальный мотор экен. Биринчиден комфортный жагы. Альфардтар да эле. Даже Альфардтан бираз эндүүрөөк, бирок үстү жапызыраак болуп калат. Бирок комфортность жагы ошол эле Альфардта экен. Анан повороттордо да вообще өзүн таштабайт. Жүккө дагы өтө сонун машина экен. Эгерде мындай семейный машина алдырам деп жүргөн болсоңуздар, мен силерге карнивалды сунуштап өтөм. Буну дальнийге айдап көргөндө гана билбесеңиздер, а то ар кимдин ою ар кандай болушу да мүмкүн. Азыр Альфард десем, Кияны Тойотага мындай салыштырба дегендер да болушу мүмкүн. Мына Альфардтагы айдаганмын. Мына карнивалды айдап көрүп, экөөнү салыштырып атам. Альфард поворотто бираз жогураак. Поворотто бираз мына кополураак. Буну менен поворотто жанагы
кандай скорость менен келсең ошол бойдон эле буруп кетсең да болот экен. Мына мен подъемго дагы, карга дагы, гололедко дагы, жүккө дагы бүт мындай эксперимент кылып көрдүм. Ошон үчүн эгерде Кореядан же болбосо башка жактан машина алдырсаңыздар, Карнивалдан алдырып бир айдап көрүңүздөр. Перевалга айдаңыздар, дальнийге айдаңыздар. Ош, Бишкек же болбосо Бишкек, Ысык-Көл, Бишкек, Нарын, Бишкек, Баткен, Бишкек, Лейнек туруп айдап көрүңүздөр. Андан кийин айта бересиздер. Мазасыны көрө бересиздер ошо. Вообще сөз жок. Вообще. Анан бунун дагы бир немеси стептер анча-мынча баягындай яма жолдордон кыйла эле баянтып эметип калат экен, яма тери. Степте билесиздер, дөңгөлөктүн размери 15-16 болот, бул жерде 18-19. Талп деп эле өтүп кетет экен. Мен ошол жагын да байкап койдум. Азыр буюрса Майлуу суудабыз. Бул жерге машинени коюп, бир аз уктап эс алдык. Мына тарапка өйдөгө Майлуу сууга чыгып кетет. Бул тарап Жалал Абадтын центри жагынан келет. Мосттон өтүп билесиздер, бул жагы. Кыргызстанды бизге Алла Таала берген да. 4 мезгил бар. Азыр Бишкекке барсаң кар. Суу самыр андан суу. Жалал Абад жак, Ош жак, Баткен жактар пока что иште жылуураак экен. Жаш кезимде жан эргиткен айылыма суктанамын ушунчалык мен дайыма тунук сулуу булактарын ойлогондо тургум келет түбөлүккө мен жанында айылым айылым айылыма баргым келди. Ошко келип, Оштун самсасын жебеген адам арманда да. Бул башталышы, Ошко кире бересиздер. Самсынын башы бул. Акча биякта азыр жанагы самсылар бар. Чыны бар го? Чынын ичине этти, пияз, куйрук, картошка, кыскасын айтканда аралаш. Эттин үстүнөн камырды эметип, ошентип бышырат. Чынысы менен. Ошондой самсылар жейбиз. Жаз мезгили жаштар чыгып тошолтого жылына бир жаз айланып күн болгон. Бүгүн 29-у. Азыр ноокатка келгенбиз. Түшкү саат 1 болуп калыптыр. Мен силерге дагы бир нерсени көргөзүп коеюн. Көптөн бери көрө элек биздин туугандар бар. Биз курактуу, бизден улуулар көрүп калган, биздин поколенияда көрүп калган бул нерсени. Жүрүңүздөрчү. Биз менен чогуу болуңуздар. Бирок дагы бир нерсени айтып коеюн. Ана Ноокаттын эли альхамдулилла жашайт экен. Караңыздарчы. Кыргыз Ата деген жери жолу асфальт. Үйлөрү заманбап, бардыгынын ичинде ысык суу, суук суу, отопление вообще мындай сон жашайт экен. Келиңиздер эми.
Tegirmen. Bu elektrikli mi? Elektrikli mi de su menen mi? Elektrikli ya. Doğrayın mı? Doğrayın mı? Hazır bekle. Buğdaydı kevek kılıp çıkarıp atamaz. Men jeğenim bolat bu. Aka qarаңыздар. Bir günde qancha müşek un çıqaradi? Ha, qancha eng ko'p deganda? 15 müşek bu. Bir günde ha? Bir günde 15 müşek un çıqaradi ekan. Bunu hazır çıkarılgan unlar da ne olur? Öte mayda. Ноқатқа мен волейбол тартып жүргөндө дагы баса белгилеп айтып кете турган нерсе бул жерде Нурмухаммед деген өзүбүздүн кыргыз волейболчусу бар. Ошонун айылы бул жер. Кыргыз Ата деп, Ноқат району Кыргыз Ата айылы. Мен эжем ушул жерге түшкөн. Анан анча-мунча волейбол тартканда дагы ноқаттыктар менен көп тамашалашам да. Анча-мунча видеолордон дагы. Ноқаттан алсаң келинди, кыйналбайсың Оқаттан деп. Негизи эле Ноқаттын кыздары, Ноқаттын айымдары Оқатка тың келет. Аябай тың келет. Буну неден байкаса болот? Буну ар бир эшиктин ар бир эле воротанын алды таптаза. Карап коюңуздар. Бардык эшиктер таптаза. Анан жана бул жака чыгып келатканда дагы келиндер мен эжелерим менен тамашалаштым эле. Ноқаттын тарамыш келиндери депчи. Келиндери чаңытып эшиктин алдын шыпырып жүрөт. Акыркы убакта мен көптөн бери көрүп электим ушул нерсени. Чаңытып чаң шыпырып үйүнүн алдын тазалап жүрөт. Жүрүңүздөр, кызыктын баары алында. Мындан нары буюрса Баткен, Кызылкыя, Лейлек тарапка киребиз туугандар. Бул жакта азыр тегирмен эле эмес туугандар. Ноқаттын эң негизги фишкасыны комментарийге жазып туруңуздар. Мен bir 5 sekund tire 10 sekund bir местага жеткенче комментарийге жазып туруңуздар. Жүрүңүздөр. Жаздыңыздарбы комментарийге? Ноқаттын эң негизги Ноқат дегенде негизи эле биздин кыргыздар эмнени түшүнөт? Мындай жерге өтө катуу иштеген, мээнеткеч калкты түшүнөт. Андан кийин Ноқаттын алмасына. Чоң Кыргызстанда номер 1 алма бул Ноқаттын алмасы. Жүрүңүздөр эми. Бул жакта мен жездем кичине багы бар экен. Быйыл анча болбоду дейт. Болбоду деген алмасыны мен азыр көрүп чыктым. Бизди башка областтарда эң жакшы болду деген алмалар ушундай болсо керек. Бул жакта Ноқатта жакшы болбой калды, бир аз пишип өтүп кетти дейт. Мынантип отходторун азыр сортировка кылып атат экен. Бул ящиктерди караңыздар. Мына ящиктер дагы жок дегенде эле бир 4-5 жылдык ящикте. Көрдүңүздөрбү? Москвага кетип аткан, Кыргызстандын 7 обласыга тең кетип аткан ушул Ноқаттын алмасы. Бул жагы Казакстан, Москва, Россияга чейин экспорт болуп аткан бул ушул Ноқаттын алмасы туугандар. Караңыздар. Сорттолуп чыкканнары. Мынакей. Эң болбоду деген алмасы ушул туугандар. Бизде мисалы биздин айылда, биздин райондордо эң высший болду деген алма ушундай болот. Даже буга деле жетпейт. Моюнга алыш керек бул нерсени. Бул жакта эң болбоду деп азыр алманы сорттотуп атат. Ох! Оң жак, сол жагы полный ящик. Жүрүңүздөрчү, ичине кирейилчи. Мынакей коробка түгөнбөйт го.
Көріп отырсыздар ба? Қып-қызыл, бар жоғы қызыл, Қоп-қочқыл мындай айтқанда. Bu yoqda akalar o'z sortda o'tadi. Ha, hozir. Bunaqay manavi. Manavi qancha sort o'tadi? Ikkinchi. Manavi ikkinchi sort. Bular qip-qizil biroq. Bishkekda shundaylarni yaxshilab sotib o'tadi hozir. Ta bizlar sortlab ko'raylikchi. Ta bunday cho'ng qizildari bu. Birinchi sort. Bundaylari birinchi sortga ketadi. Ana bunday kichkinakaylar, kichkinakay ko'kdori bu ikkinchi sort. Bu yoqda yashiklarga jiyib qo'yib tur. Mantib bayag'i chichqon kamarlardan qolgan ekan da. Negizi dehqonlarning o'zi shunday-ku. Bunday chirigan, erigandan sirtqari yaxshilab jilg'a, yaxshilab dohod topadi. Ovqatning alması dese, shunday жерде saqtalarni elestetip qo'yaveringizlar. Eng bolbodu деген almasını shunday elestetip qo'yaverasizlar. Misali bir yaş qancha kilogram chiqib o'tadi hozir? Bu yil ancha bol bo'lib turdi alma. Bu yil ancha bol bo'ldi deydi. Nakey. Вообще сон. Biro'sini damlab ko'ramiz hozir. Bu yoqdan sortol bo'lgandan olaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Вообще söz yok. Damına. Ya to'g'ri yaqin. Mына Qirg'izatada qancha qo'jalik bor? Siz Qirg'izatadami bo'lsa? Qayerdan bo'lsa? Siz o'shanda olmani sotib oldingiz-da? Qanchadan oldingizlar shu olmani? 48'den dehqonlarning qo'lidan aka. Sottop. Akalari üst mehnat qilib o'tadi. Bishkek olib borasiz o'shtalar. Жаңы жылға чейин 2 kun vaqt qoldi. Olib borib, жаңы жылға чейин bitirasiz da. Bir kundelab bitsa kerak, a? Optom topshirasiz da. Yaxshi. Optom topshirganda buni 1 ton chiqar ekan, chiqmaydi o'xshaydi. Ha, 2 tonna u. Yashiklarni ko'rdingizlarmi? 2 tonna 48'den. Yaxshi ba? Jayынан. Dehqonlarning qo'lidan. Bunday o'rtomchisiz deb qo'yay, qanday deydi? Yaxshi. Aka, ishingizga iyilik. Вообще son. Damını qaranglar. Korobkasi bardig'i birday. Almadagi bari birday, qip-qizil. Yoqda jezem aytuv bo'yicha mana o'shal kladopkasi ekan. Mana pustoy yashik turbaytilar deydi. Demak tushundingizlar. Bu yil bo'lbodi degandilar. 2 tondan chamalab o'tadi ekan, 48 so'mdan. Уже eseplab qo'ydingizlar bo'lish kerak ақчасын. Anan bu yashiklar pustoy turbaytilar. Yaxshi bo'lganda o'ta yaxshi бағамен sotib atdik. Anan ko'p sotib atdik deydi.
негизинен, бирок мындан эле өзүнүн мээнети бар. Баягы малдын аркасынан дагы мал болуп түшүп карасаң сүт берет го. Эми мунун деле бактын деле ошончо түйшүгү бар. Мунун баарын эрте жаздан баштап астын жибитип, удобрение себип, анан дарылап, кыскасын айтканда, мындай жаш баладай бөпөлөтүп карап, аягында момундай түшүмүнү өздөрүнүн пайдасына сатып атат. Бул деле баары мээнет. Мунун баары мээнет. Анан келип мынтип бизнесмендер, кичи бизнесмендер келип алып кетип, базарга алып барып сатып атат. Базардан анан базарда иштеген ишмерлер элдердин колуга килограммдап өткөрүп берип атат. Аке. Демек, ноокаттан келинди эле эмес, ноокаттан алманы дагы алсаңыздар, демек кыйналбайсыздар оокаттан. Ийгилик барыңыздарга. Бизден алыстабай, биз менен бирге болуп туруңуздар. Шамал жаан жаай баштады. Баяман Эркинбаевдин базары. Кадамжай менен Баткендин ортосунда. Көмүр канча экен, көмүр? Канча мүшөгө? 300 сом экен. Сүлүктү? Сүлүктүнүн көмүрү 300 сом. Пожалуйста. Дагы немени сурайбыз азыр? Коон тарбыз барбы экен, зимний? Базар караңыздар. Мына жер 15 гектар жер. Бул Баяман Эркинбаевдин жери 15 гектар. Элестетиңиздер, ушул 15 гектардын ичинде ушундай жыш элдер жүрөт. Парковкасы бир аз бул жерде проблема. Ого, бизде да мондай отун алып чыгып сатканды үйрөнүптүр. Банктар бар экен. Обмен валюта бар экен. Капитал банк. Такси кыла турган экен. Бир нерсе айтайын туугандар. Негизи мындай желектич болушунча көбүрөөк жерге илгенге аракет кылыш керек экен. Мен Дубайга барып бир нерсеге таң калдым. Пакистанистер, индеистер, эми алар Аравиянын жарандыгын ала элек да. Бирок ошол жака барган адам негедир мындай патриот болуп калат. Дубайда баргандар билет болуш керек. Мындай жолдун жээгине, каждый үйдүн башына, үйдүн бир 4 бурчуна десем жаңылышпасам керек. Мисалы мына үй болсо, ушул үйдүн 4 бурчуна алдына килейтип, мындай кичинекей кылып, мындай машинелерге чейин кыскасы желегин илип, ушунчалык мындай патриот болот экен да. Биз ичине кыргыздар антейли деп бакырып коюп, өзүбүздү мындай патриот элестетпей эле коюшубуз керек экен да. Аларды деген вообще башкача. Soqtanamın uşunçalı
чапан кандай жарашты комментарийге жазып коюңуздар. Түнү буюрса бир убакытта келдик туугандар. 24 саат жол жүрдүк. Анан видео тартып, кичине силерге ошо жолдогу анча нерселерди көргөзөйүн деп коноктодук, ноокатка кирип, ал жерде бир эжем бар эле, жездем бар эле. Анан туугандар, бул айылга келген бирден бир максатым видеонун башында айтканмын. 2023 ушул көптөн бери ниет кылып жүргөн, тилек кылып жүргөн нерсебиз Аллахым берди деп ойлойм. Бардыгыбызга ушул нерсе, ушул нерсени Аллахым бергенди унутпасын. Бардыгыбыз дагы бир сыйра ниет кылып коелу. Ата энебизди умрага, кичи ажылыкка, чоң ажылыкка жөнөткөнгө бардыгыбызга Аллахым мүмкүнчүлүк берсин, ошол нерсени насип кылсын. Кудай кааласа, айылга келгендин бирден бир себеби чекесин айтып койдум окшойт. Мына ушул үй, ушул жерде мен чоңойгонмун. Ушул жерде мен атамдын, апамдын, чоң ата, чоң энемдин тарбиясын алып, ушул үйдө чоңойгонмун. Анан ушул буюрса биякта эми баягы жаштык кезден бери элес. Эми айылдан мен силерге мындай видео тартканга аракет кылайын. Баягы 10 жыл болуптур да. Даже 10 жыл, 15 жыл өттү да. Мен 5-классымдан баштап бузакта сарайлар бар, мал карайт элек, негизи элечи. Мен барыңыздардын башыңыздардан өтсө керек. Буюрсанын баарын силерге көрсөткөнгө аракет кылабыз. Анан видеонун видеону калтырбай эле көрүп турсаңыздар, бузакка келгендин бирден бир максаты калса биз ошол ниетке жеттик. Биз семьябыз менен ошол ниетке жеттик. Бул нерсени баарыңыздарга Аллахым берүүнү унутпасын. Ошол мен каяктан болоорумду дагы биздин жаңы катталуучулар үчүн, жаңы көрүүчүлөр үчүн айтып коеюн. Мен Баткен облусуна караштуу, Лейлек районунун Лейлек айыл өкмөтүнө караштуу Кара Суу деген айылдан болдум. Лейлекке киргенде эле ошо биринчи эле Кара Суудан башталат. Лейлек Кара Суудан башталат. Негизи эле Кыргызстан Баткенден башталат туугандар. Билесиздер, буга чейин Баткен тоо алаңында, бул да Баткен, Аксай, бул дагы Лейлек, Кулунду арка тараптарга биз солдаттарга поддержка кылып, ар түрдүү продукт питания, бронежилет, охотничий дагы эми айтпай эле коеюн анын баарын. Ошол нерселерди кылып кеткенбиз. Ошол убакыттан бери көрүп жүргөн биздин мекендештер бар. Бардыгыңыздардан Алла ыраазы болсун. Колдооңуздарга, поддержкаңыздарга ошол. Анан мен ушул айылдан болом. Айылымдын мен силерге бар жогун көргөзүп бергенге аракет кылайын. Ушул үйдө чоңойгом, кандай иштерди кылат элем, мектебине чейин барабыз буюрса, сарай бар жогун көргөзүүгө аракет кылабыз. Бизден алсабай каналга катталып, лайктан басып коюңуздар туугандар. Мен чапан боюнча аяктап коеюн. Чапан бул ошол Бишкек Оштогу мен деген 50 миңдик, 100 миңдик дубленкалар, кожаный курткалар бар го. Жөн эле эс алат талай. Буну бизде бир эле баткендиктер бунун мындай айтканда маззасыны билет. Көрүп атасыздар, узун. Бутка чейин, кызыл ашка чейин жылуу жүрөт да. Анан муну жаштар мынтипкен. Аке. Ушуга жакшы. Ушундай. Бул чапанды кудаларга, кудагыйларга мындай уважаемый гостилерге беребиз да биз. Бул баягы 15 миңдик, 20 миңдик, 50 миңдик курткалар эч нерсеге тете эмес да bundan. Бул ошол курткалардан дагы күчтүүрөөк сарпай деп койсок болот. Үйлөнгөндө күйөөолдарга мен деген сарпайлардын бири. Орубаңыздар, бар болуңуздар. Кийинки видеодо сөз болобуз.